Тарбиячы болуп эмгектенгениме 32 жыл болду. Балдар менен иштешүү өзү түшүктүү иш, бирок өтө кызыктуу. Адам баласынын жашоосунун маңызы бул ушул отурайган балдар деп элестетемин. Ал эми Арсен азыр биздин студиябызда аябай күлкү жаңырып, шаң толуп турган кези, башкача айтканда, биздин бала бакчадан келген балдар конокту. Анда ошол конокторубуз менен тааныштырып өтсөк. Мария Шерматова Ош шаарындагы номер 62 Каникей балдар бакчасынын тарбиячысы, жана ошондой эле ушул Ош шаарында мыкты тарбиячы деп аталган эжекебиз өзүнүн кичинекей мотурайган бөбөктөрү менен келип отурат. Саламатсызбы эжеке? Саламатсыздарбы? Маанайыңыз жакшымы? Аябай жакшы. Балдар, маанайыңар кандай? Жакшы дейли. Айт. Жакшы. Балдардын маанайы билинип турат, аябай шаңдуу отурушат, кыймыл аракетте, жакшы. Биздин студиябызга кандай келип алдыңыздар эжеке? Аябай жакшы келдик. Рахмат. Тарбиячы болуп иштегениңизге канча убакыт болду? Тарбиячы болуп эмгектенгениме 32 жыл болду. Быйыл 32 жыл. Бул 32 жыл болуп тура, балдар менен аябай көп жыл иштепсиз. Бул балдар тууралуу көп нерселерди билсеңиз керек, э? Ооба. Анда алгачкы сурообуз ушундай болсун, балдар сиз үчүн ким? Балдар мен үчүн бул биздин келечегибиз, жаркын келечек. Биздин жашообуздун маңызы. Адам баласынын жашоосунун маңызы бул ушул отурайган балдар деп элестетемин. Негизи эле баарыбыз билгендей, бул балдар менен иш алып баруу, алардын тилин түшүнүү, алардын сураган нерсесин, бардык нерсесин аткаруу бул кыйын болуп эсептелинет да. Сиз ошол нерсеге чыдап эмгектенип жүрөт экенсиз эжеке. Сиз балдардан эмне ала аласыз жана балдар сизге эмне тартуулайт? Балдардын дүйнөсү өзүнчө эле бир башка керемет дүйнө болуп эсептелет да. Ар бир бала өзүнчө сырдуу дүйнө. Булардын ар биринин өзүнүн дүйнөсүнө кирүү үчүн ошо баланы жакшы көрүү керек да. Ошондо бала дагы сага өзүнүн дүйнөсүн ачат. Ошо. Балдар менен иштешүү кыйын эмеспи сиз үчүн? Балдар менен иштешүү өзү түшүктүү иш, бирок өтө кызыктуу. Ооба. Айтыр. Мындай суроо болсун, ушул сиздерде ар кандай кароо сынактар өтүп келет, ар кандай балдардын өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулашат. Ушул кече жакында гана кароо сынак болду. Ушул боюнча кененирээк маалымат. Бул кароо сынак жылда эле өтүп келген самал болуп эсептелет. Бала бакчасында жылда өткөрүлүп келет. Бизде ошол 3 критерий боюнча кароо сынак уюштурулду. 17 тарбиячы бизде ат салышып, мына ошонун ичинде ачык саат өтүлдү. Анан өзүбүздүн чыгармачылык иштерибиз боюнча презентацияладык. Анан кийин тест жүргүзүлдү. Мына ошол 3 критерийдин ичинде ошо алдыңкы орунга жетишип келдим. Эжеке, азыркы учурда бала бакчада канча балдарды тарбиялайсыз? Мына ушу азыркы учурда менин өзүмүн тайпамда 48 бала бар. Жакшы. Бул жердеги биздин кичинекей досторубузду тааныштырып өтпөйсүзбү? Бул жерде биздин досторубуз, атын айтып кой, Нуртилек. Нуртилек. Найла, бул сулуу кызыбыз. Бул жакшынакай бала Таймураз. Бул сулуу кызыбыздын аты Адеми. Мыкты. Эң сонун, ушул бүгүн майрам. Бүгүнкү күнгө сиздер кандай пландаштырып жатасыздар? Бүгүн эртең менен эле биздин бала бакчабызда мына Ош шаардык драма театрынан атайын баягы жомоктун каармандарын биз чакырганбыз, балдарга сюрприз кылайлы деп. Эртең менен балдар, ата-энелер бакчанын босогосун аттап келгенде эле биздин ошол каармандарыбыз тосуп алды. Бул балдарга жана ата-энелерге өтө кубанычтуу, күтүлбөгөн белек болду. Шарлар менен, гүлдөр менен келишип, эртең менен эле биз майрамды баштап жибергенбиз. Азыр бакчада балдарыбыз, калган балдарыбыз уланып атат. Эң мыкты. Анда ушул бүгүнкү мотурайган бөбөктөрүбүздү куттуктап өтсөңүз дагы болот эжеке. Сиз үчүн эркин микрофон болсун. Жакшы, эмне дейм, ушу балдардын
бүтүн дүйнө жүзүндөгү балдардын келечеги кең болсун. Мына ошонун ичинде өзүбүздүн Кыргызстандын мотурайган бөбөктөрү, келечектин ээлери бактылуу болсун, өмүрлүү болсун, жашообуз жыргал болсун, ушулардын келечеги кең болуп туруп, бактылуу болушсун. Рахмат, сиздерге дагы көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Ушундай мотурайган бөбөктөрдү тарбиялап жүрө бериңиз эжеке. Сизге дагы сый урмат менен кайрылышсын деген илгери үмүттөрдү айтып кетмекчибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студияда Мария Шерматова, Ош шаарындагы номер 62 Каныкей балдар бакчасынын тарбиячысы, жана ошондой эле эжекебиз шаарда мыкты тарбиячы аталган, өзүнүн мотурайган бөбөктөрү менен бизде конокто болду. Анда ушул бөбөктөрүбүз кандай талантка экен, эжекебиз кандай кылып тарбиялады экен, анда биргеликте көрмөкчүбүз. Чоң көрөлү.